Саламатсыздарбы. НТС телеканалынын түз эфирин жаңылыктар маалымат кызматы улантат. Студияда Алтынбек Бедилов. Бүгүнкү күнгө карата АКШ доллары дагы 1 сомго кымбаттап 97 сомду түзүп калды. Улуттук банктын расмий курсу 95 сом 68 тыйын деп белгиленди. Бирок коммерциялык банктарда жана борбордогу ири акча алмаштыруу жайларында долларды сатып алуу 95 сом болсо, чет элдик валюта 97 сомго сатылууда. Ал эми Россия рублинин сомго карата баасы 90 тыйындан 1 сом 10 тыйынга чейин болууда. Валюта рыногундагы мындай өйдө төмөн кырдаал Россия-Украина тирешүүсүнүн күч алганы менен кошо башталды. Өткөн аптада эле 85 сомго сатылып жаткан доллардын кескин кымбаттап 95 сомго чыкты. Буга Россия рублинин курсу кескин төмөндөп кеткени негиз болду. Бул өз кезегинде ишкерлерди, тургундарды дүрбөлөңгө түшүрдү. Кыргызстандын Улуттук банкынын жетекчилиги геосаясий жагдайга байланыштуу келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктерге жол бербөө жана сомдун наркын кармап туруу үчүн 13 миллион доллар сатыкка чыгарган. Бирок адистер рынокко чыккан акча абалды 3-4 күнгө гана кармап, андан аркы кырдаал дүйнөдө болуп жаткан окуяларга жараша өзгөрүшү мүмкүн экенин эскертишкен. Жакын арада бир катар азык-түлүктүн баасы 5-10% чейин көтөрүлөт. Бул тууралуу Сатуучулар ассоциациясынын президенти Гүлнара Үскенбаева билдирди. Айтымында көпчүлүк келишимдер рубль менен түзүлсө, бир бөлүгү доллар жана теңге. Бирок рубль менен келишимдер кайра эле доллардын курсунан көз каранды болуп жатат, дейт Үскенбаева. Учурда буга чейинки келишимдер боюнча бардык товарлар өз учурунда жеткирип жатканы белгиленди. Бирок баалары азырынча так белгилүү боло эле экен. Аны товар ээлери ушул аптанын аягына чейин чыгарышат. Бирок ошол эле учурда коомчулукту дүрбөлөңгө түшпөө да эскертилүүдө. Себеби өлкөдө азык-түлүктүн запасы жетиштүү жана тынчсызданууга негиз жок. Киевден чыгарылган 90 кыргызстандык Польшада турат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинадагы мекендештерди эвакуациялоо боюнча маалымат берди. Ага ылайык 1 мартта Кыргызстандын 114 жараны автобус менен Будапештке жеткирилген. Жарандарды Венгер-Украин чек арасында Кыргызстандын Венгриядагы элчилигинин кызматкерлери тосуп алып, тамак-аш, жатакана менен камсыз кылышкан. Учурда Польшага чыгарылгандарды жайгаштыруу боюнча маселе чечилип жатыптыр. Тышкы иштер министрлиги Киев шаарындагы кыргызстандыктарды Венгрияга автобус менен алып кетүү боюнча тизме түзүлүп жатканын айтып, мекендештерди кайрылууга чакырууда. Акыркы бир суткада COVID-19дан өлүм учуру катталган жок. Ал эми илдетти 20 киши жаңы жуктуруп алган. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаар менен Чүй областында. Өлкөдө пандемия башталгандан бери 200.576 адамга коронавирус чуккан. 2960 адам жаңы типтеги вирустан көз жумду. Учурда ооруканада 169 бейтап, үй шартында 403 адам дарыланууда. Бейтапканадагылардын 68-и оор абалда болсо, 24-ü өтө оор деп бааланууда. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн ардагеринин 2 бөйрөгү өнөкөт ооруга чалдыгып, өмүрү гемодиализге байланып калгандыктан ал коомчулуктун жардамына муктаж. Ага Туркиядагы ооруканалардын бири операция жасай турганын билдирген. Бирок бул үчүн 20 000 доллар керек болууда. Өмүрүн аскер тармагына арнаган ардагердин үй бүлөсүндө мындай ири суммадагы каражат жок болууда. Учурда бейтап жумасына 3 жолу Бишкектеги жеке клиникалардын бирине каттап гемодиализ алууда. Дарыгерлер болсо операцияны тездетүү керектигин айтышууда. Ысык Көл областынын 48 жаштагы тургуну Мурат Султанов 3 айдан бери жасалма бөйрөк менен жашап жатат. Былтыр октябрь айында алы кетип, өзүн жаман сезе баштаганда дарыгерлерге кайрылган. Текшерүүдөн өткөндөн кийин ак халатчандар анын 2 бөйрөгү илдетке чалдыкканын айтышкан. Врачтар жазып берген дары-дармектер менен үй шартында сакаюу аракетин көргөн, бирок таптакыр жылыш болбогондуктан Бишкекке келип, дагы бир ирет текшерүүдөн өткөн. Анын жыйынтыгында 2 бөйрөгү тең таптакыр эле иштебей калганы аныкталган. Бөйрөктүн иштебей калган себеби коронавирустун кесепетинен осложнение болуп тур. Дейт да доктурлардын эмеси, анализдер ошондой көргөзүлөт. Бир да жерим ооруч эмес, спорт жагынан дагы абдан эме өзүмдүн деңгээлимде жакшы эле спорт менен кызыгып, топ ойноп, оор атлетика боюнча кирбой спорт менен машыгып, катарда турган эле, эч кандай иш жеримден эч бир кемчилигим жок. Ден соолугум чың, адам менен алчумда, анан кийин туруп туруп эле ушундай болуп калды.
Мурат Султанов куралдуу күчтөрүнүн катарында 28 жыл кызмат өтөп, 4 жыл мурда пенсияга чыккан. Аскерде кызмат өтөп жүргөн маалында жылына 2 жолудан медициналык текшерүүдөн өтүп турган. Бирок пенсияга чыккандан кийин шартка байланыштуу дарыгерлерге көрүнө алган эмес. Bir адамды сактаган болсоң, бүт адамды сактаганга барабар дейт. Балким сакайып, айыгып кетсе, кандай гана сонун болор эле. Күч биримдикте дегендей баарыбыз күчтөсөк, жардам берсек, күч аябасак, сактап калсак, эң сонун болор эле деп ойлойм да. Кимдин колунан келсе жардамды аябайлы берели. Себеби бул бала өз убагында атамекен үчүн жана аябай кызмат кылган. Эми атамекенде. Атамекен ушул балага жана аябай жардам берели. Мурат Султанов учурда Бишкектеги жеке клиникалардын бирине жумасына 3 жолу каттап гемодиализ алып кетүүдө. Үй бүлөсү ага Түркиядан операция жасатып, бөйрөгүн алмаштыруу чечимин кабыл алган. Бир тууган иниси бир бөйрөгүн бергени турат. Чет мамлекетте жасала турган трансплантациялоого жалпы жонунан $20,000 керектелет. Бирок мындай каражат Султановдордо жок болгондуктан алар коомчулуктан жардам сурап кайрылып жатышат. Мурат Султановго окшоп жасалма бөйрөк менен жашап жаткандардын саны өлкөдө 1922 адамды түзөт. Гемодиализ алгандарга көмөк көрсөтүү максатында мамлекет жылына 1 миллиард 200 миллион сом бөлүп келет. Бирок бул каражат баарына эле жете бербегендиктен бир тобу өз эсебинен жеке клиникаларга кайрылууга мажбур. Ал арада саламаттыкты сактоо министрлиги жасалма бөйрөккө коргон каражатты үнөмдөө үчүн тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 25 орунду трансплантация бөлүмүн ачкан. Ал жерде январдын аягында 25 жаштагы жигитке апасынын бир бөйрөгү салынган. Операция ийгиликтүү өтүп, бейтап 2 жума мурда үйүнө чыгарылыптыр. $7,100 антимонопольный менен келишим түздүк. Приказ менен бекитилип, Минздравдын приказы менен ал бекитилди. Андан тышкары именно премьер-министрдин резервинен 8 миллион сом бөлүнүп берип атат биздин центрге жабдыктарды алганга. Бул такралимусту өлчөгөнгө оборудование жана анча-мынча оборудованияларыбыз бар, ошолорду алыш керекпиз, ошого кете турган. Аталган ооруканада бөйрөк алмаштырууну каалаган дагы 3 бейтап кезекте турат. Азыркы тапта алардын жана донорлордун анализдери алынып, текшерилип жатыптыр. Дүйшөн Шаршембеков, Улукбек Абдиев, НТС. Бүгүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун кабыл алынганына 30 жыл толду. Буга арналган салтанаттуу иш-чара Бишкектеги Ала Тоо аянтында болуп өттү. Анда президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, жарандарды мамлекеттик туу күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысы өз сөзүндө кыргыз журтчулугунда элдин башын кошуп, бириктирип турган улуу түшүнүктөр болгонун, анын эң негизгиси бир туунун астында биригүү экенин баса белгиледи. Ошол ыйык табириктерге астедил мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келип отурат, деди президент. Белгилей кетсек, мамлекеттик туу 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген. Желектин авторлору Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.